Саламатсыңар балдар, ботаника предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы өсүмдүктөрдү көбөйтүү жана багуу жолдору деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер өсүмдүктөрдүн көбөйүшү жана анын түрлөрү, анын ичинен вегетациялык көбөйүү жана анын түрлөрү, ошондой эле споралар аркылуу көбөйүү жана өсүмдүктөрдү багуу жана өстүрүү тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда өсүмдүктөрдүн жыныстык көбөйүшүнө токтолгон элек. Тактап айтсам, гүлдүн түзүлүшүнөн тартып, андан соң чаңдашуу, уруктануу жана мөмөнүн пайда болушуна чейин окуп үйрөндүк. Бүгүнкү сабагыбыз кеңири мааниде жыныссыз көбөйүүгө арналмакчы. Эске сала кетсек, көбөйүү деген бул баардык тирүү организмдерге тиешелүү касиеттердин бири. Көбөйүүнүн натыйжасында жаңы организм пайда болот. Мисалы, өсүмдүктөрдү ала турган болсок, көбөйүүнүн натыйжасында ошол өсүмдүккө окшош жаңы организм пайда болот. Жаңы организм гана пайда болуп тим болбостон, пайда болгон организмдерден бири эмес, бир нечеси пайда болот. Натыйжада өсүмдүктүн ошол түрү андан ары тиричилигин улантып, үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылып келет. Ошондуктан жаратылышта дайыма көбөйүү жүрүп, түрлөр сакталат. Биз силер менен окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп, өсүмдүктөрдүн көбөйүү жолдорун өз ара жыныстык жана жыныссыз жолдорго бөлгөн элек. Жыныссыз жана жыныстык көбөйүү деген эмне? Жыныстык көбөйүүгө жаңы организм эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардын катышуусу менен пайда болот. Ал эми жыныссыз көбөйүүдө жаңы организм дененин бөлүктөрүнөн же болбосо споралардан пайда болот. Демек, жыныссыз көбөйүүнүн вегетациялык жана споралар аркылуу көбөйүү деген эки жолу бар экен. Эсиңерде болсо, мисалы биз уруктанууга кайрылып коелу. Уруктануу бул жыныс клеткаларынын кошулушу. Мисалы, чаңчанын башында кошо жылып келе жаткан сперманын экөөнүн бирөө микропиле аркылуу киргенден кийин борбордук клетка менен кошулса, ал эми бирөө болсо энелик клетка менен кошулуп, кош уруктануу жүрөт деп айтканбыз. Уруктануу бүткөн соң, андан кийин энеликтин мөмөлүгү андан ары мөмөгө айланат. Башкача айтканда, мөмөлүктүн керегелери жооноюп, мөмөнүн керегесине айланса, ал эми ичиндеги урук бүчүр урукка айланат деп айтканбыз. Ал эми урук болсо, бул жаңы тиричиликтин башталмасын түзөт. Мөмөнүн ичинде бир же бир нече урук болушу мүмкүн. Мынакей, ошентип биз силер менен сүрөттөштөрдүн жана жандуу тасмалардын жардамы менен жыныстык көбөйүүгө кайрылып алдык. Төмөндөгү суроого жооп берип көрөлү. Уруктун түйүлдүгү эмнеден пайда болот деп ойлойсуңар? Биринчиси эки спермадан, экинчиси урук бүчүрдөн, үчүнчүсү уруктанган борбордук клеткадан, төртүнчүсү уруктанган энелик клеткадан деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү. Жана өткөн сабактагы маалыматтарды эстеп көргүлө. Уруктун түйүлдүгү эмнеден пайда болот деп ойлойсуңар? Анда туура жоопко кайрылалы. Жообубуз көрсө төртүнчү экен. Башкача айтканда, уруктанган энелик клеткадан уруктун түйүлдүгү пайда болот. Ал эми уруктанган борбордук клеткадан болсо эндосперм пайда болот. Эми биз силер менен андан ары өсүмдүктөрдүн көбөйүү жолдорунун жыныссыз көбөйүшүнө, анын ичинен биз споралар аркылуу көбөйүүгө кайрылалы. Спора деген эмне? Спора бул көбөйүүгө, таралууга ыңгайланышкан түзүлүш. Анын жардамы менен өсүмдүктөр көбөйөт. Кайсыл өсүмдүктөр деген болсоңор, мисалы, балырлар, папоротниктер, кыркмуундар дал ушул споралардын жардамы менен көбөйөт. Биз ушул спора аркылуу көбөйүүгө мисал катары папоротникти алып, анын көбөйүшү менен жандуу тасманын жардамы аркылуу таанышып алалы. Споралар аркылуу көбөйүү. Жетилген папоротниктердин жалбырагынын астында күрөң төмпөкчөлөр болот.
Буларды биз сорустар деп атап коебуз. Анын ичинде спорангийлеринде споралар өсүп жетилет. Жетилген соң спорангийдин капкагы ачылып, ичиндеги жетилген споралар бир нече аралыктарга атылып чыгат. Алар ыңгайлуу шартка туш келсе өнүп башташат. Акырындап жаш өсүндүгү айланат. Жаш өсүндү өсүп, фотосинтез процесси жүрүп, натыйжада жетилген өсүндүгү айланат. Мында архегоний жана антеридий деген органчаларында сперматозоиддер жана жумуртка клеткалары жетилет. Суунун жардамы менен сперматозоиддер жумуртка клеткасына кирип, экөө кошулат. Кошулуунун натыйжасында зигота пайда болот. Же болбосо зиготаны биз түйүлдүк деп коебуз. Андан ары жаш өсүмдүк өсө баштайт. Өсүп, акырындык менен андан жетилген папоротник пайда болот. Мынакей ошентип биз папоротниктердин мисалында алардын көбөйүшүнө токтолуп алдык. Эми кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар? Асы спорадан өз алдынча организм пайда болбойт. Бсы спора аркылуу көбөйүү, бул жыныссыз көбөйүүгө кирет. Всы спора спорангийде пайда болот. Гсы споралар кыймылдуу болот деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Спорадан өз алдынча организм пайда болбойт. Спора аркылуу көбөйүү бул жыныссыз көбөйүүгө кирет. Спора спорангийде пайда болот. Споралар кыймылдуу болот деген жооптор болду. Анда туура жоопко кайрылалы, бул Асы экен. Башкача айтканда, спорадан өз алдынча организм пайда болбойт деген жооп ашыкча. Башкача айтканда, бул туура эмес жооп болуп эсептелинет. Башка жооптордун баардыгы туура. Тескерисинче, спорадан өз алдынча организм пайда болуп, споранын жардамы менен өсүмдүктөр көбөйө тургандыгын көрдүк. Эми биз силер менен жыныссыз көбөйүүнүн ичинен вегетациялык көбөйүүгө кайрылалы. Алгач мисал катары бир клеткалуу өсүмдүктөрдө же болбосо балырлардагы көбөйүүгө кайрылып көрөлү. Мисалы, хламиномонада деп аталган балыр ушул бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Башкача айтканда, анын денесин түзгөн бир эле клетка болот. Ушул клетка бөлүнүп, бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Алар өз алдынча кыймылдайт, мындай шапалакчалары болот. Буларды биз зооспоралар деп атап коебуз. Зооспоралар ыңгайлуу шартта кайрадан бөлүнүү жолу менен көбөйүп жүрүп отурат. Бул көбөйүүнү биз жыныссыз көбөйүү, анын ичинен вегетациялык көбөйүүгө киргизебиз. Мынакей ошентип биз вегетациялык көбөйүүгө да кайрылып алдык. Башкача айтканда, вегетациялык көбөйүү бул жаңы пайда болгон организм дененин бөлүктөрүнөн пайда болот. Биз жогорку түзүлүштөгү же татаал түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн вегетациялык көбөйүшүн өз ара төмөндөгүдөй бөлүктөргө бөлүп карап окуйбуз. Табигый вегетациялык көбөйүүгө жана жасалма вегетациялык көбөйүү. Табигый вегетациялык көбөйүүгө кайсылар кирет? Мисалы, тамыр сабактар аркылуу көбөйүү, мурутчалар аркылуу көбөйүү, пияз түп аркылуу көбөйүү жана түймөктөр аркылуу көбөйүү. Ал эми жасалма вегетациялык көбөйүү, башкача айтканда, адам өсүмдүктөрдү ар түрдүү жолдор менен көбөйтүшөт. Мисалы, калемчелер аркылуу көбөйтүшөт, жетелемелер аркылуу, же болбосо түптү бөлүү аркылуу, же болбосо тамыр чырпыктары аркылуу көбөйтүшөт. Биз алгач ушулардын ичинен табигый вегетациялык көбөйүүлөргө кайрылалы. Мисалы, тамыр сабактар аркылуу көбөйүү дедик. Бизге мончок гүл тааныш. Бул түрүн өзгөрткөн сабак, башкача айтканда, топуракта сабак болот да, анын ар бир муунунда тамырлайт, бирок жалбырактары түрпүгө айланып кеткен деп. Мынакей ушул тамыр сабактарды бөлүү менен биз өсүмдүктөрдү көбөйтө алат экенбиз. Мындан сырткары мурутчалар аркылуу көбөйүү деген дагы табигый вегетациялык көбөйүү бар дедик. Мисалы, кулпунайды элестетип көргүлөчү. Кулпунайдын мурутчалары чыгып, алардын ар бир муунунда минтип тамыр, анан өркүн өсүп чыгат. Башкача айтканда, биз муну сойломо сабак деп атаган элек өткөн сабактарда. Дал ушул ар бир мурутчалардын так ортосунан биз бөлүп, ар бирин өзүнчө отургузсак, албетте кулпунайлар көбөйөт. Демек, бул табигый вегетациялык көбөйүү болуп саналат. Мындан сырткары табигый вегетациялык көбөйүүгө пияз түп аркылуу көбөйүү дагы кирет. Мисалы, сарымсак, пияздарды дагы биз алардын түптөрүн же тишчелерин бөлүү менен көбөйтөбүз.
Өзүңөр көрүп тургандай, сарымсак бир нече тишчелери болот. Ар бир тишчелери бул өркүн. Демек, аларды өзүнчө отургузсак, ар биринен өзүнчө өсүмдүктөр пайда болот. Мындан сырткары түймөктөр аркылуу көбөйүү деген бар. Мисалы, картошканы элестетип көргүлө. Картошканын түймөгүн билесиңер, биз өркүндө дагы, сабакта дагы караганбыз, анын түзүлүшү менен таанышпыз. Демек, ушул ар бир картошканын түймөгү өзүнчө жаңы организмдин башталмасын берет экен. Демек, бул түймөк аркылуу көбөйтүүгө эсептелинет. Адамдар пияз түп аркылуу дагы, түймөк аркылуу дагы, же болбосо жанагындай жогоруда өткөн тамыр сабак аркылуу дагы, мурутчалар аркылуу дагы көбөйтүшөт. Табигый вегетациялык көбөйүүгө кошумча бүчүрлөр аркылуу көбөйүү дагы кирет. Мисалы, кадимки үйдө өскөн каланхоя деген өсүмдүгүн билесиңер, жалбырактардын чекесинде, чоңойтуп көрсөтөйүн, мындай кичинекей өркүндөр бар. Булар кошумча бүчүрдөн пайда болгон өркүндөр. Ар бир ушундай өркүндөрдү биз өзүнчө алып отурсак, булардын ар биринен өзүнчө каланхоя өсүп чыгат. Демек, бул табигый вегетациялык көбөйүүгө мисал болот экен. Же болбосо мындай өсүмдүктөрдү адамдар балалоочу өсүмдүктөр деп да атап коюшат. Бул өркүндөр өзүнчө эле топуракка түшүп, дагы өсүп көбөйүп кете берет. Адам баласы өзүнүн тиричилигинде вегетациялык көбөйүүнүн жасалма түрүн дагы ойлоп табышкан. Алардын бири бул калемчелер аркылуу көбөйүү. Калемчелер аркылуу көбөйүүнүн бир нече түрлөрү бар. Мисалы, сабак аркылуу көбөйтүү, жалбырак аркылуу көбөйтүү же тамыр аркылуу көбөйтүү. Мисал ала турган болсок, биз сабак аркылуу көбөйтүүгө кайрылып көрөлү. Мында бул өсүмдүктүн жаш бутагын алып, калемче өңдү кесип алып, бул жол менен эң аз дегенде 3 бүчүрдөн турган сабын калемче өңдү кесип алабыз. Бул калемченин баш жагы түз кесилет дагы, ал эми ылдый жагы болсо кыйгачынан 45 градуска кыйшак кесилет. Андан соң аны тамырды стимулдаштыруучу гормонго салып туруп, анан нымдуу, минералдык, органикалык заттарга бай топуракка отургузабыз дагы, жакшылап сугарабыз. Андан соң бир нече жумадан кийин калемчелерде кошумча тамырлар пайда болот дагы. Алардын ар бирин өзүнчө отургузсак, өзүнчө жаңы организмдер пайда болот. Мындан сырткары жалбырак аркылуу дагы өзгөчө үйдө өскөн өсүмдүктөрдү, бөлмө өсүмдүктөрүн өстүрүп алсак болот. Мисал катары, бул сансеверия деп аталган өсүмдүктүн жалбырактарын бир нече бөлүктөргө бөлүп, ар бир бөлүгүн өзүнчө идиштерге отургузуп, нымдуулугун сакташ үчүн алардын үстүнөн пластик же болбосо айнек капкакча менен жаап, бир нече убакытка коюп койсок, акырындап аларда кошумча тамырлар пайда болот дагы, өз алдынча өсүмдүк өсө баштайт. Мындан сырткары тамырларды дагы калемчелер аркылуу көбөйтсөк болот. Башкача айтканда, айталы, мисалы, ит мурундун тамырларын болжол менен 10-20 сантиметр кылып калемче түрүндө кесип алып, алардын ар бирин өзүнчө отургузсак дагы, өзүнчө жаңы ит мурундар пайда болуп өсө баштайт. Адамдын турмушунда кеңири пайдаланып жүргөн өсүмдүк бул роза гүлү. Калемчелер аркылуу көбөйтүү. Роза гүлүн калемчелердин жардамы менен көбөйтүп алсак болот. Ал үчүн биз кадимки эле калем саптын жуундугунан жоон эмес бутагын алып, анын алгач биз тикендерин тазалап алабыз. Андан соң ылдый жагын муунунан 45 градуска кыйшыйтып кезебиз дагы, үстү жагын болсо түз кезебиз. Бирок ар бир калемчеде болжол менен 5-тен 3-кө чейинки бүчүр болуш керек, жана жалбырагынан 2 гана жалбырак калтырсак болот. Ошентип бул сабакты биз бир нече калемчелерге бөлүп алабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, жалбырактардын баардыгын кыркып салат экенбиз дагы, тек гана 2 жалбырагын алып калабыз. Андан соң бул бутак кургап кетпеш үчүн аны нымдуу газетага ороп коебуз дагы, топурагын даярдап алабыз. Топурагын жакшылап нымдап, андан соң биз калемчелерди 3-төн 2 бөлүгүн ушул топуракка матырып, кыйгач түрүндө жайгаштырабыз. Жайгаштырып жатканда дагы жалбырактар бири тосуп калбаш керек. Башкача айтканда, жалбыракка күн тегиз тийгидей абалда жайгаштырабыз. Андан соң бул калемчелердин үстүн биз желим баштыкча менен жаап, сыртка алып чыгабыз. Көлөкөдө туруш керек. Бул желим баштыкчаны жаап жаткандыгыбыздын себеби нымдуулукту сакташ үчүн. Бир нече күндөн кийин ачсак, бул калемчелерде кошумча тамырлардын пайда болгондугун көрөбүз.
Көрүп турасыңарбы, ак болуп кошумча тамырлар пайда болуп калды. Демек, булардын ар бирин алып өзүнчө идишке отургузсак болот. Алгачкы күндөрү буларды жакшылап сугарып, үйдүн ичинде кармап, бир нече айдан кийин аларды эшикке алып чыгып отургузсак, алар кадимкидей дүркүрөп, өсүп, кооздук берет. Эми биз вегетациялык көбөйүүнүн кийинки түрүнө кайрылып көрөлү. Жетилемелер аркылуу көбөйтүү. Мисалы, кадимки эле жүзүмдүн жаш бутагын алып, аны ошол өсүп турган жеринен эле жаш бутагын ийип, аны көмгөндө албетте бекиткич менен жерге бекитип, ал эми жалбырактуу сабын өйдөн көздөй каратып туруп, ага таяныч иретинде атайын таякча коюп, ага байлайбыз дагы. Бир нече күн өткөндөн кийин карасак, ал кадимкидей өзүнчө кошумча тамыр алып калгандыгын көрөбүз. Андан кийин аны өзүнчө бөлүп отурсак болот. Мындан сырткары жасалма вегетациялык көбөйүүгө түптөрдү бөлүү аркылуу көбөйтүү дагы мисал болот. Мисалы, карагаттын бир түбүн бир нече бөлүктөргө ушул тамырлардын бөлүү аркылуу бөлүп көбөйтсөк болот экен. Азыр биз жандуу тасманын жардамы менен ушул жетелемелер аркылуу көбөйтүү кандайча жүрө тургандыгын катар менен, башкача айтканда, кадам артынан кадам таштап окуп үйрөнүп көрөлү. Жетелемелер аркылуу көбөйтүү мында өсүмдүктүн жаш бутагын алып, андан соң ушул жаш бутактын бир нече жалбырактарын кыркып салабыз. Бутак өзү эле калды, бутактын баш жагы жалбырактуу болуп турат. Мынакей ушул жалбырагы жок жерди караган жагын өзөгүнө чейин тилип алабыз дагы, андан соң ушул бутакты ийип келип, казылган жерге көмөбүз. Албетте бекиткич менен бекитебиз дагы, үстүнөн топурак менен көм, суу куябыз, ал эми жалбырактуу жагына атайын таяныч коюп коебуз. Бир нече күндөн кийин мында кошумча тамырлар пайда болот, андан соң буларды бөлүп алып, өзүнчө отургузсак болот. Демек, энелик өсүмдүктөн анын клонун алдык десек болчу да, себеби бул экөө бири-бирине оп-окшош болот. Мындан сырткары абалуу жетелемелер аркылуу көбөйтүү деген бар. Мында өсүмдүк өсүп турган жеринен эле анын жалбырактарын алып, анын бутагын өзөгүнө чейин кесип алабыз дагы, андан соң ушул өсүмдүктүн гормонун сүйкөбүз, себеби бунун жардамы менен тамыр батпайт болот. Аны мох сфагнумду нымдап алып туруп, ушул жерге коюп, үстүнөн желим баштык менен жаап коебуз. Бир нече жума өткөндөн кийин бул жерде кошумча тамырлар пайда болот. Андан соң ал тамырлардын ылдый жагынан бөлүп алып, аларды өзүнчө идишке өстүрсөк, жаңы организм пайда болуп, өзүнчө өсө баштайт. Демек, өсүмдүктөрдү көбөйтүүнүн бул дагы бир маанилүү жолу экен. Эми жогорудагы маалыматтардын негизинде кезектеги суроого жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Жыныстык көбөйүүнүн жыныссыз көбөйүүдөн негизги айырмачылыгы эмнеде деп ойлойсуңар? Асы жаңы пайда болгон организмдердин саны көп болот. Бсы жыныс клеткаларынын катышуусу менен жүрөт. Всы көбөйүү ылдам жүрөт. Гсы жаңы организм дененин бөлүктөрүнөн пайда болот деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, жыныстык көбөйүүнүн жыныссыз көбөйүүдөн негизги айырмачылыгы эмнеде? Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы деген жооптор. Биринчиси Асы, экинчиси Бсы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Гсы. Анда туура жоопко кайрылып коелу, туура жообу экинчи экен. Башкача айтканда, жыныстык көбөйүүдө жыныс клеткалары катышып, анын натыйжасында жаңы организм пайда болот экен. Эми биз сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп коелу. Көбөйүү организмдердин өзүнө окшош жаңы организмдерди пайда кылышы, ошентип түрдүн жашоосун улантуу жана тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу жөндөмдүүлүк экен. Жыныстык көбөйүү бул көбөйүүнүн бир жолу болуп эсептелинет. Мында жаңы организм эркектик жана ургаачылык жыныс клеткаларынын катышуусу менен пайда болот. Ал эми жыныссыз көбөйүү деген эмне? Мында жыныс клеткаларынын катышуусуз эле дененин клеткаларынан же споралардан жаңы оозаптар же жаңы организмдер пайда болот экен. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө өсүмдүктөрдүн көбөйүшү, анын ичинен вегетациялык көбөйүүнүн табыгый жана жасалма түрлөрү, ошондой эле өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн, аларды көбөйтүүнүн бир нече ыкмалары менен тааныштык. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.